Кыргыз аялынын образын кандай элестетесиз деген сурооңузга мен ушул суроону акыркы мезгилде көп ойлоно турган болдум да. Анан ар дайым эле энем эсиме түшөт. Сакыева Гүлжамал, ал киши өмүр бою мектепте аңчылык мугалим болуп иштеген, мыкты педагог, эле картын атышник болуп, ошол биздин айылдагы 3 муунду тарбиялаган киши. Андан сырткары эне катары дагы мыкты эне. Мен ошол кишинин кызы болгонума абдан сыймыктанам. Анан демек кыргыз аялы коомдо дагы өзүнүн орду бар, үйдө дагы өзүнүн орду бар деп эсептейм. Менин энем өзү мындай өтө билимдүү, көз карашы өтө кенен, башкача бир философияда ойлонгон киши болгон. Ошондуктан бизге мыкты тарбия берди, татыктуу тарбия берди десем жаңылышпайм. Анан эми коомдогу орду дегенде тарыхка деле кайрылсак, биздин тарыхта деле апаларыбыз Курманжан Датка, Кыз Сайкал, эгер акыркы мезгилде 21-кылымдагы биздин Кыргыздын чыгаан аялдарын карасак, Роза Отунбаева деле мамлекетти башкарып турбадыбы. Демек тарыхый деле азыркы мезгилде деле биздин кыргыздардын, кыргыз аялдарынын образы абдан мыкты биздин коомдо. Мындан кийин дагы ушундай эле темп менен кыргыз аялдары биздин мамлекеттин өнүгүшүнө чоң салымдарын кошушат. Алар албетте саясатта болушу керек, албетте алар өндүрүштө болушу керек, илимде болушу керек.